Это у нас холл. Здесь мы сидим, телевизор смотрим, дети играют. Бишкек шаарынын орто даражалуу тургуну үчүн Керез Арыстанованын жашоо деңгээли абдан жакшы. 2 уулу менен 204 квадрат метр аянтына барабар Заңгыраган Батирде жашайт. Мындан тышкары Керездин дагы башка кыймылсыз мүлкү бар. Бул мүлкүн ал декларациялоону чечип, бирок каттоодо чоң кыйынчылыктарга туш болгонун айтат. Я ровно 3 часа стояла в очереди. Мен кезек күтүп 3 саат турдум. Себеби менин 2 мүлкүм бар. Ар кайсы райондордо жайгашкан. Мен ойлоп турмун, кайсы райондо жашаса, ошол районго барып каттайм деп. Көрсө, андай эмес экен. Жашаган жериңе карата каттоо жараша болот экен. Мен билген эмесмин. Маалымат каражаттарда да бул тууралуу айтылган жок. Жарандардын айтымында бирдиктүү декларация тапшыруунун мөөнөтү тууралуу үгүт иштери начар жүрдү. Мүлктү каттоонун мөөнөтү өткөн жылдын июль айында башталганы менен декларанттардын көпчүлүгү 1 ай калганда угушкан. Я слышала от знакомых, от родственников. Болгон мүлкүңдү декларациялоо керек экендигин мен тааныштарыман уктум. Декабрдын ортосу болчу. Документтерди чогултуп баргыча эле 29 декабрь болуп калды. Элдин көбү жаңы жылга даярданып жатканда биз декларация тапшырып кезекте турдук. Айрымдары эмеректерин, унааларын да каттоодон өткөрүп жатышты. Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү тууралуу мыйзам 2010 жылы кабыл алынган. Буга ылайык жарандар өзүнө тиешелүү үйүн же кыймылсыз жана кыймылдуу мүлкүн көрсөтө алат. Декларациялоонун негизги максаты бул билдирилбеген кирешелерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берүү. Декларациялоо субъекти нотариалдык иш-аракеттер үчүн 150 сом суммасында мамлекеттик алымды жана аны даярдоо үчүн кеткен чыгымдардын баасын ашпаган кирешелер жана мүлк жөнүндө декларациянын бланкларын наркын гана төлөйт. Аталган мыйзамга ылайык декларация толтуруунун мөөнөтү өткөн жылдын июль айынан тарта декабрга чейин убакыт берилген. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин берген маалыматы боюнча 2014 жылдын 11 январына карата кирешелерин жана мүлктөрүн мыйзамдаштырууга каалоолорун 7000 жаран билдирген. Анын ичинен Бишкек шаарынын жана Чүй облусунан 6000ден ашат, Ош шаарынан жана Ош облусунан 323, Жалал Абад облусунан 119, Ысык Көл облусунан 137, Нарындан 68, Баткен облусунан 29, Талас облусунан 17 жеке жак кирешелерин мыйзамдаштырган. Кирешелерин күбөлөндүрүүнү каалагандардын саны мындан да көп болуп чыкты. Буга бланктар жетишпей өкмөт даяр эместигин көрсөттү. Буга байланыштуу парламенттин өкүлдөрү декларацияны тапшыруунун мөөнөтүн ушул жылдын июль айына чейин узартуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Ошол мүмкүнчүлүктү узартып берели. Ошол убакыттын ичинде легализация кылып алсын, мүлкүн, же кирешесин, каражатын дегендей. Массалык каражаттарынан ушул мыйзам кабыл алынары менен жеткиликтүү маалыматтар берилсе, баягы ушундай дагы кырдаал түзүлбөйт. 2013 жылы декабрда болгондой кырдаал түзүлбөйт, мүмкүнчүлүк болот. Азыркы кезде мыйзам долбоору парламенттин комитеттеринде каралып, жакынкы арада кабыл алынары күтүлүүдө. Ошондой эле эл өкүлдөрү декларация тапшыруу боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүү керектигин белгилешти.